Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, сиздер менен кайрадан уулуңуздар Сираж Адилов. Ушул видео чет өлкөдө Россия Федерациясында жүргөн мигранттар үчүн өтө пайдалуу маалымат болот. Андыктан ушул видеону колдоп, башка мекендештер менен дагы бөлүшүп коюңуздарды сунуштайбыз. Бул видеодо кыргыз мекендештерге керектүү болгон эң негизги маалыматтарды топтодук. Бул видеону көрбөй, бул маалыматтарды билбей, Россия Федерациясында жүрүүгө мүмкүн эмес деп да айтса болот мекендештер. Россия Федерациясында Москва шаарында жүргөн кыргыз мекендештерге 7 кеңеш. Биринчиси эмгек келишими мекендештер. Чет өлкөдө жүргөндө официалдуу жумушка орношууга аракет кылыңыздар. Эмне себептен дегенде 2014-жылы Кыргыз Республикасы Россия Федерациясы менен биргеликте Евразийский таможенный союзга кирген. Эмгек келишиминин негизинде ошол таможенный союзда жазылып турат. Сиздер кайсыл бир возрастка жеткенде пенсионный возраст деп коет. Ошол Россия Федерациясында эмгек келишимиңиздер менен стаж менен пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Мынакей 30 жыл болду Советтер Союзу таркагандан бери кыргыз мекендештерибиз, кыргыз улутундагы мекендештер Россия Федерациясында мигрант болуп иштеп жатат. Иштеп кыргыз мекендештер эмгекти кылгандан кийин работодательдер жумушка алган компания кыргыз мекендештерге акчасын төлөбөй коюшкан учурлар көп болот. Ошонун эң башкы себепчиси бул эмгек келишими. Эгерде ар бирибиз эмгек келишими аркылуу иштей турган болсок, анда айлык маянанын бербей коюу шарттары да жок. Эгерде сиздерде таптакыр мүмкүнчүлүк жок болсо, официалдуу эмес түрдө дагы жумушчу компания менен, работодатель менен бумагада кагаз түрүндө жазып алууну сунуштайбыз мекендештер. Анысы да болбой атса, анда хотя бы ошол жерде иштеп аткандыгыңыз жөнүндө маалыматты уюлдук телефонуңузда сактап жүрүүңүз керек. Анткени кандайдыр бир спорлуу учурлар болуп кала турган болсо, мамлекетте мыйзам деңгээлинде ошол жерде иштеп эмгек көрсөткөндүгүңүз жөнүндөгү маалымат сөзсүз түрдө керек болот. Эгерде ошол пункттарды, маалыматтарды так аткара турган болсоңуздар, Россия Федерациясында иштеп айлыгын ала албай калды деген түшүнүк жокко эсе чыгат. Экинчи эң негизги кемчилик, катачылык кеңеш бул орус тили. Советтер Союзу убагында, Советтер Союзу тарагандан кийин деле КМШ мамлекеттеринин элдеринин арасында эл аралык тил катары орус тили болуп эсептелинет. Ошол себептен эгерде Россия Федерациясында иштеп жүргөн мекендештер орус тилини билбегендик, андан жаманы орус тилини билүүгө аракет жасабагандык бул мен ойлойм өтө жаман көрүнүш. Мындайча айтканда, эгерде орус тилини үйрөнөм дей турганга умтула турган болсоңуздар, күнүнө болгону 10 сөздү жаттап, 3 айдын ичинде 1000 сөздү жаттаганга мүмкүнчүлүк бар экен. Эгерде оюңузда Россия Федерациясында эмгектенүү бар болсо, же болбосо Россия Федерациясында жүрүп эмгектенип атсаңыздар, орус тилини үйрөнгөнгө аракет кылалы. Бизде кыргыз элинде азыркы современный сөз менен айтканда орусташып кетиптир деген сөздөр бар. Эгерде Кыргызстанда жүрүп кыргыз тилини коргоп, кыргыз тилини өнүктүрүү бул аябай жакшы, бирок чет өлкөдө Россия мамлекетинде жүрүп башка улуттар менен, жада калса орустар менен коомдошуу үчүн бул орус тилин билүү аябай зарыл. Мисалга ала турган болсок, кыргыз мамлекетинде, кыргыз элинде деле индус жарандар бар, башка өлкөдөн келген жарандар бар. Алар кыргызчаны билбей өз тилинде сүйлөй берсе, бизге жапайда эле көрүнөт экен. Жада калса мекендештер, Россия Федерациясынын мамлекеттик кызматкерлери, полиция, орус эли деле орус тилини, орус культурасыны билүүгө аракет кылып, өзүнү өнүктүргөн элди, адамды сыйлап, ошого жардам бергенге аракет кылышат. Үчүнчүсү мекендештер, алдап кетүү жана жоопкерчилик. Көпчүлүк учурда ответственный деп коет орустар. Кайсыл компанияда иштебесеңиз, кайсыл жерден кредит албасаңыз, кайсыл жерден арендага машина албасаңыз, же болбосо каршеник менен колдонгон учурларда деле, штраф алган учурда деле жоопкерчиликтүү болуп, орусча айтканда ответственный болуп, ошол нерсеге терең карай турган болсоңуздар, бул кыргыз элинин репутациясыны, кыргыздар жөнүндө ассоциациясын жогорулатууга жардам берет мекендештер. Мындайча айтканда, ар бир кыргыз жараны бүткүл кыргыз эли жөнүндөгү түшүнүктү, көз карашты өзгөртүп коюшу мүмкүн. Кийинки эң маанилүү катачылыгыбыз бул моралдык жүрүм-турум, этика, тазалык, адеп, ахлак. Мисалга алсак, өз үйүңө кандай мамиле кылсаң, өз жериңе кандай мамиле кылсаң, бирөөнүн үйүнө, бирөөнүн жерине дагы ошондой мамиле кыл дейт. Ошол себептен Кыргызстанды кандай көз карайгүзө сактап, Кыргызстанга кандай жакшылыктарды каалап, тазалыгыны, адептүүлүктү, этиканы сактай турган болсок, Россия Федерациясындагы андан жакшыраак сактаганга аракет кылалы. Анткени бул кыргыздар жөнүндөгү ой, түшүнүк, ассоциация ошондон башталат. Мисалга ала турган болсок, Кыргызстанда келип жүргөн башка улуттун өкүлдөрү, мисалга жана эле айтып кеттик, индустар деле өздөрүнүн тилинде сүйлөшүп, өздөрүнчө сөгүнүп, мындайча айтканда, неподобающим образом адептүүлүктү сактабай, этиканы сактабай жүргөндө бизге аябай эле жага бербейт. Ошол эле ситуацияны, ошол эле көрүнүштү Россия Федерациясында орустар менен аналогия кылып салыштырсак болот мекендештер. Бешинчи катачылык
Москва — это не Россия, Россия — это не Кыргызстан дегендей эле мекендештер. Россия Федерациясында жүргөндө алдамчылар өтө көп. Көп эл Россия Федерациясында Москва шаарында 24 миллион эл бар. Кыргызстанда жүргөндө эле ишенчек болбой, алдамчыларга алданбай, шылуундарга алданбауыңыздарды сунуштайбыз. Көпчүлүк учурда кимге акча берип атсаңыздар, бир нерсени ишенип тапшырып аткан болсоңуздар, бейтааныш адамдарга ишене бербей, өзүңүздөргө жакын, мындайча айтканда через келген адамдар аркылуу гана бир жумуш кылууңуздарды сунуштайбыз. Анан мекемелерден, Сбербанктан же башка мекемелерден сиздерге чалуулар келип, цифровизация өнүккөнүнө байланыштуу телефонуңуздагы акчаны алып коюшу мүмкүн. Ошондой учурларда жана башка учурларда Россия Федерациясынын Москва шаарындагы мекемелерге түздөн түз чалып, офисине барып кайрылуунан тартынбаңыз мекендештер. Анткени таза эмгек менен тапкан акчаңызды жөн эле алдырып коюңузду эч ким каалабайт. Алтынчысы бул достчулук, айкөлдүк меймандосчулук мекендештер. Кыргызстанда канчалык соонун элбиз, Кыргызстанда кантип жүрсөк, башка мамлекетте дагы ошол сапаттарыбызды алып жүрөлү. Көпчүлүк учурда орустар менен достошуп, алардын ичкени бар, адеп акылыкты сактабагандары бар. Ошолорго окшотом деп өзүбүздүн ар намысты жогото албайлы мекендештер. Акыркы кеңеш, акыркы катачылыгыбыз, же болбосо акыркы мактай турган жерибиз бул ич ара кыргыз элинин, кыргыздардын ынтымагы. Кыргызстанда канчалык ынтымактуу болуп, өзүбүздүн элибизде ар кандай кырдаалда бири-бирибизге жардам берип келатсак, чет өлкөдө мекендештер 100 эсе жардам берип, 100 эсе ынтымактуу болушубуз керек. Көчөдө кетип атканда кыргыздын кыйналганын көрсөң, жөн эле өтүп кетпей, ага жардам колуң сун. Жумушта болсоң, жаңы келген жумушчу кыргыз бала болсо, кыргыз кыз болсо, ага дагы жардам колуң сун. Ата-апаларга жардам берип, метролордо баардык жерде сый урмат менен саламдашып, бири-бирибизге жылмаюу менен достчулугубузду, ынтымагыбызды, поддержкабызды чет өлкөдө 100 эсе ашырып, биздин канчалык духубуз күчтүү экенин, кыргыз элинин күчтүүлүгүн, духунун сынбастыгын өзүбүзгө биринчи далилдеп, чет өлкөдө ынтымактуу жүргөнгө аракет кылалы мекендештер. Бул маалыматты баардык мекендештерге жиберип коюңуздарды суранабыз. Биздин кылып аткан ак эмгегибиз кыргыз эли үчүн, кыргыз мекендештери үчүн. Менин ишмердүүлүгүмдү колдойм дей турган болсоңуздар, каналга подписка таштап, өз оюңузду комментарийга калтырып, сын пикириңизди айтып кетиңиздер. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламат болуңуздар.